Актерлор сахна артында жаңы чыгарманын бет ачарында даярдык көрүп жатат. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын чыгармачыл тобу тарыхый учурлар камтылган Таазим спектаклине 3 аптадай даярданган. Адилет деген баланын апасын ойнойм. Баласын жоготкон ошол убактагы жаш эле келин го, анткени баласы жаш экен. Баласын жоготуп, аялы жесир калып, баласы жетим калган апаны ойнойм. Ана мен эми шумдук чыгарып салдым деп да айта албайм, анткени аны эл баалайт. Чакан спектаклдин автору апрель окуясына катышып жарадар болгон Кыргыз Республикасынын баатыры Алиясбек Алымкулов, ал эми сахналаштырган жаш режиссер Нурбек Курматжан уулу. Бул жерде бир гана 7 апрель десек жаңылышабыз, анткени бул жерде тегетиги чоң казаттан баштап, андан кийин репрессияда кеткен аталарыбызды дагы сахнага ошо драманын ичинде камтылган экен. 7 апрель мында болду да, бул жерде ата бабаларыбыз жоголуп атат, кетип атат, бирок кыргыз дөөлөтү, кыргыз руху, кыргыздын эгемендиги, эркиндиги ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталып калып атат деген ой да. Орчун доорум 7 апрель, бирок ал жерде Айкөл атабыздын да бар баянданда. Ал жерде 37-жылдагы 30-жылдарда биздин кеткен аталарыбыз ушул биздин элге эмгек кылган улуу инсандардын баарын болбосо айрымдарын камтып кеткенге аракет кылдык да. Мындан 13 жыл мурдагы адилетсиз бийликке каршы күрөштө курман болгондор, жаш эгемен өлкөнүн жана карт тарыхы бар кыргыз элинин башынан өткөргөн сүртүмдөр, мунун баары көрүүчүлөргө тартууланды. Театрдын ичи толгон, көрүүчүлөр коомдук ишмерлер, апрель окуясынын катышуучулары жана жаштар. Соңунда спектакльге баа берилди. Сюжетный линиясы бардыгы бизге бир алыскы тарыхты же бир кайсы бир жомокту көрсөткөн жери жок. Бунун бардыгы биз өзүбүз көргөнбүз, башыбыздан өткөн элибиздин тагдыры, тарыхы, кече күнкү эле күнү 7 апрель күнүнүн дагы биз ушул жалпы ушул мамлекетибизди, тарыхыбызды, чындыкты, акыйкаттыкты бардыгын ошого өлчөп, ченеп, ошону унутпай, ал тарыхтын сабактарын дагы биз бардыгын унутпай, ишибизди жакшы ынтымакта, тазалыкта алып барышыбыз керек деп айтамын дагы. Өзүнүн атынан дагы ушундай убаданы да берем. Ушундай бир спектакль көрдүк. Ана мен айтар элем, мындан ары биздин өлкөдө революцияга чакырган, революция боло тургандай шарт түзүлбөсүн. Биздин коом эволюциялык жол менен өнүксүн. Быйыл апрель революциясынын 13 жылдыгы белгиленгени турат. Ата бейитте ал окуяларда каза тапкандарга багышталып Куран окутулуп эскертилет. Бул окуяда 90дон ашуун адам курман болуп, 300дөн ашуун адам ар кандай жаракат алышкан. Уланбек Тиханбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.